بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı mekendештер, qadırlı Müslüman bir tuğanlar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Бул биздин учурашуубуз, жолугушуубуз, дидарлашуубуз Алланын ыраазычылыгы үчүн. Мен сиздерди көргөнүмө, сиздер менен сүйлөшүп, сиздер менен ыймандашып турганыма алхамдулилля, Аллага чексиз шүгүрлөр разымын, кубанычтамын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, хадиси кудусиде Алла айтат экен: "Ваджабат мухаббати лил мутахабина фия, вал мутажалисина фия, вал мутазавирина фия, вал мутабадилина фия." Менин мухаббатым важип болду. Ким мен үчүн бири-бирин жакшы көрүштү, ким мен үчүн бири-бирин зиярат кылышса, ким мен үчүн ушу отурушса, мен үчүн бири-бирине жардам беришсе, ошондой ыймандуу адамдарга Алла айтат, менин мухаббатым важип болот дейт. Демек биздин сүйлөшкөнүбүз, жакшы көргөнүбүз, бири-бирибизге болгон жакшы мамилебиз баары Алланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Жараткан Алла субханаху ва таала сиздерге, биздерге жашоо берди, жашоонун өткөрүүнүн жолун кошо берди. Жашоону берүүчү Алла өзү чечет. Кимге канча жашоо берет, Алла аны өзү чечет. Алланын 99 аты бар. Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха. Аллага таандык 99 чырайлуу аты бар Алла тааланын. Ошол аттар менен Аллага кайрылгыла дейт. Ал бирөөсү ал-мухи, жашоо берүүчү деген сөз. Жашоо Алладан гана келет. Жалгыз өзүнүн тарабынан гана келет. Өзү гана чечет. Буну периште, пайгамбар, инсан, жин чечпейт. Ар бир инсанга жашоону Алла Таала күн сайын 24 саат өзү берет. Кимге бербей коет? Ал-мумит, өлүм берүүчү дагы өзү. Ал-мухи, жашоо берүүчү дагы өзү. Алла субханаху ва таала бул жашоо менен өлүмдү өзү сыноо үчүн жаратты. Аллади халакал маут вал хаят лияблугакум айюкум ахсану амала. Эй инсандар, Алланы жаратканды тааныгыла. Силерден эмес бүткүл ааламды жараткан. Ал жашоону, өлүмдү жаратты. Алла Таала жашоону, өлүмдү жаратты. Бу дүйнөдө Алла Таала өлүмдү жаратты. Эртеби кечпи баарыбыз өлөбүз. Ахиретте жашоону жаратты. Ахиретте өлүм жок. Бейиште түбөлүктүү жашоо бар, дозокто түбөлүктүү жашоо бар. Эмне үчүн өлүм менен жашоону жаратты? Лияблуакум, Алла силерди сынаш үчүн. 24 саат биз сыноодобуз. Биздин ишенимдерди, этикат, ыймандарды Алла сынайт экен. Ибадаттарыбызды сынайт экен. Адеп, ахлак, кулк мүнөзүбүздү сынайт экен. Мамилелерибизди сынайт экен. Жашоо тиричилигибизди сынайт экен. Бирөөгө Алла берип сынаса, бирөөдөн алып сынайт экен. Бирөөгө Алла Таалам ден соолук берип сынайт. Бирөөдөн Алла Таала ден соолукту алып сынайт. Бирөөгө байлыкты берип сынайт. Бирөөдөн байлыкты алып сынайт. Бирөөгө бийликти берип сынайт. Бирөөдөн бийликти алып сынайт. Бирөөнүн жакындарын алып сынайт. Бирөөгө перзент берип сынайт. Түндөсү дагы сынайт. Күндүзү дагы сынайт. Сизди ата-энеңиз аркылуу сынайт. Аял бала чакаңыз аркылуу сынайт. Досторуңуз аркылуу сынайт. Кошуналарыңыз аркылуу сынайт. Алла субхана ва тааланын сыноосунда 24 саат. Бу сыноодон кантип биз бактылуу болобуз? Бир эле жол. Мухаммадур Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу сыноодон бактылуу өтө турган жолун бизге көрсөтүп кетти. Демек жашоону Алла өзү жаратты. Жашоону Алла Таалам өзү берет экен. Бул жашоо Алланын неаматы экен. Демек жашоону сактоо мусулмандын милдети экен. Ошондуктан жашоону өмүрдү кыюу шариятта арам кылып койду. Өмүрдү ушу Алла Таалам берген ден соолукту,
Алла Таалам берген акылды, Алла Таалам берген мал мүлктү, Алла Таалам берген авирди, Алла Таалам берген динди сактоо шариятыбыздын улуу максаттары. Демек, Алла Субханаху ва Таала бизге жашоо берип, эми жашоону кандай бактылуу өткөрөт, кандай нурлуу өткөрөт, кандай жакшы өткөрөт, кандай таза өткөрөт деп пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды үлгү катары жиберип көрсөтүп койду. Демек биз сыноодо экенбиз. Алла бизди сынайт экен. Силердин эң чырайлуу кийимди ким кийет? Ал жөнүндө эмес экен. Эң чырайлуу үйдү ким салат? Эң чырайлуу машинени ким айдайт? Ал жөнүндө сыноо эмес экен. Лиябулувакум айюкум. Силердин кимиңер? Ахсану амала. Ахсану эң чырайлуу амалды ким кылат? Эң чырайлуу амал кайсы амал? Ал Мухаммад Расулулла көрсөткөн амал. Намаздын эң чырайлуу жолун ибадаттын дагы, орозонун дагы, мамиленин дагы, сабырдуулуктун дагы, каниеттин дагы, шүгүрчүлүктүн дагы, тазалыктын дагы, адилеттүүлүктүн дагы, ахиретке даярдануу дагы, бардык сыпаттардан, бардык жашоонун тиричилик кыймыл аракеттеринен эң чырайлуу амалды Мухаммад Расулулла көрсөткөн. Алла Субханаху ва Таала инсанды өтө чырайлуу кылып жаратты. Лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим. Чындыгында биз инсанды өтө чырайлуу түзүлүштө биз жараттык. Бунун түзүлүшү чочкон жаралганына караганда кандай айырма бар? Иттикине караганда, маймылдыкына караганда, уйдукуна, чычканга, мышыкка, алардын жаралуусун караңыз, инсандын жаралуусун караңыз. Кандай сулуу, кандай кооз, кандай лайыктуу, кандай тартиптүү, кандай дал келет, бардыгы кашы, башы, көзү, чачы, бардыгы тил каерде, мурун каерде, кандай? Бунун бардыгын бир тамчы суудан жаратуу, субханаллах ахтабаракалла ва таала ахсанул халикин. Жараткан Алла Таала ушунда чырайлуу жаратуучу зат. Чырайлуу жаратты, чырайлуу амал кылсын деп жаратты, чырайлуу сабыр кылсын деп жаратты, чырайлуу ибадат кылсын деп жаратты, чырайлуу мамиле кылсын деп жаратты, чырайлуу жашасын деп жаратты, бири-бири менен чырайлуу мамиле кылсын деп жаратты. Ким? Жараткан Алла Субханаху ва Таала. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөгү эң чырайлуу жашоону алып келген, эң чырайлуу жашоону өткөргөн Мухаммад Расулулла. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, биз пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын артынан ээрчигенде гана бактылуу болобуз. Дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан кутулуунун жалгыз нускасы, оңолуунун жалгыз нускасы bir gana Muhammed Resulullah'ın talimlerinin amal kılıp, Muhammed Resulullah'ına okşoşup ardından erçip, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde yaşaganda gana biz oңolobuz. Жүрөгүбүз оңолот, тилибиз оңолот, жашообуз оңолот, акча тапканыбыз, сарптаганыбыз оңолот, мал жанды сарптагандын туура жолдо оңолот, бардыгы дүнүйөбүз да оңолот, кабырыбыз да оңолот, ахиретибиз да оңолот, жашообуз да оңолот, бардыгы оңолот. Качан? Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллемдин артынан жүрсөк. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Ай, силер толук ыймандуу боло албайсыңар. Силердин каалооңор менин каалоомго эргешмейинче. Жөнөкөй эле силердин сүйлөгөнүңөр, жашаганыңар эле эмес, жүрөгүңөрдөгү каалоо дагы мен алып келген динге эрчимейинче силер толук момун боло албайсыңар. Пайгамбарыбыздын жүрөгүндөгү каалоо деген эмне? Пайгамбарыбыздын жүрөгүндө эмнени каалайт эле? Ааламда ширк болбосо экен, ааламда куфур болбосо экен, ааламда зулумдук болбосо экен, ааламда караңгылык болбосо экен. Пайгамбарыбыздын жүрөгүндө бир дагы инсан Алланы тааныбай, Аллага баш ийбей дүнүйөдөн өтүп кетпесе экен. Ар бир инсан жаратканын таанысын, ар бир инсан жаратканын ыраазычылыгын издесин. Ар бир инсан жараткан Алла, өзүнү жараткан Алла Тааланын каалоосунун аркасынан түшсүн. Алланын каалаганын кааласын, Алланын каалаганына өзүнүн каалоосун курбандык чалсын dedi. Din inna dina an-nasiha. Пайгамбарыбыз айтат, дин бул жакшылык каалоонун аты дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ирхаму ман фил ард
ярхамукум ман фис-сама, ар-рахимун ярхамухумур-рахман. Жер бетіндегілерге райымдылық қылғыла. Ислам дини райымдылықтың дини. İslam dini borukерliktің dini. Пайғамбарымыз айтады, жер бетіндегі райымдылық қылғыла. Кім болсын ал? İnsan болсын, жин болсын, дұшман болсын, капыр болсын, айуан болсын, кім ғана ол болсын, жер бетіндегілерге райымдылық қылғыла. Асмандағылар сіздерге райымдылық қылады. Райымду Алла, райым қылушыларға ғана райым қылады. Райымысызға Алла Таалам райымдылық қылмайды. Набийюр рахма, райымду пайғамбар. Мухаммад алейхиссалам райымду пайғамбар. Бізге сіздерге ушундай пайғамбар берілді. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям біздің эле пайғамбар емес, Иса пайғамбардың да пайғамбары, Муса пайғамбардың да пайғамбары, Ибрахим пайғамбардың да пайғамбары, Адам атауыздың да пайғамбары біздің пайғамбарымыз. Ушундай улуу пайғамбар, ушундай мейримдүү пайғамбар, ушундай райымдуу пайғамбар, райымдуу, мейримдүү жашоо алып келген бизге. Жашообуздун жолу, ислам диндин жашоосунун жолу райымдуу жашоо. Содасынын жолу дагы райымдуу, чечими дагы бардык нерсеси райымдуу. Ва атиуллаха ва расула лааллакум турхамун. Сіздер Аллаға баш ийгиле, пайгамбарына баш ийгиле. Мүмкүн силерге райымдуулук кылынар, райымдуулук жашоо силерге берилет дейт. Качан биз Аллаға баш ийсек, пайгамбарга баш ийсек, биздин жашообуз бири-бирибизге райымдуу болот. Рухамау байнахум, сахабалардын ушундай сыфаты бар эле. Алла мактап атат булар. Булар бири-бирине өтө райымдуу. Аялы күйөсүнө райымдуу, күйөсү аялына райымдуу, ата-энеси баласынын балдарына райымдуу, балдары ата-энесине райымдуу. Байлар кембагалдарга райымдуу, кембагалдар байларга райымдуу, кошуна кошуналарга райымдуу, улут улуттарга, урууларга, чоң кичинеге, кичине чоңго, бардыгына бири-бирине райымдуу. Рухамау байнахум. Булар кантип бири-бирине райымдуу болуп калды? Бири-бирин канын ичет эле го. Бири-бирине душман эле го. Бири-бирине залым эле го. Сахабалар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келгенге чейин. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келгенге чейин кандай деген караңгылыкта, кандай деген бактысыздыкта эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга Алланын тарабынан ушундай аманат алып келди, ушундай дин алып келди, ушундай тазалык алып келди, ушундай нур алып келди, ушундай мээнет алып келди, ушундай ишеним алып келди. Алланы карап жаша, Аллага шүгүр кылып жаша, Аллага сыйынып жаша, Аллага баш ийип жаша. Алладан калба, үмүттү Алла менен байлагын, коркууну Алладан гана корккун, таянганда Аллага гана таянгын. Алла Тааланы сен биринчи тааныгын, сени жоктон бар кылган, эмне үчүн бар кылган өзүңө суроо бергин, жана бир суроону кошо бергин, мени өлгөндөн кийин эмне күтүп жатат деген. Ар бир адам өзүнө 3 суроо сөзсүз бериш керек. Meni emneden kim jarattı? Emne üçün jarattı? Men ölgönden keyin meni emne kütüp atat? Meni emne kütüp atat? Bu dünyadan keyin meni barzakta, ahirette meni emne kütüp atat? Her bir adam özüne soru beriş gerek. Bu sorunu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cevaplarını alıp geldi. Hurmatlı bagay Müslüman bir tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge bizlerge baktılуу olsun dep İslam dinin berdi, özü razı olup berdi. Allah razı olup özü tandap berip atsa biz ana albay koyoylu. Kanday bul? Al-yevm akmaltu lakum dinakum ve atmamtu aleykum ni'mati ve raditu lakumul islama dina. Sizlerden dinine mınaki al-yevm akmaltu lakum dinakum. Sizlerin dininiz toluk. Bizdin dinimiz toluk tuğandar. Muras meselesini aytasız mı? Mamleket meselesini aytasız mı? Kanday gana mesele aytpаңыз, nike olou, talagı olou, kasamı olou, ibadatı olou, işenimi olou, bardığına. Bizim dinimiz toluk, 24 saat. Orulu kanday namaz okuyup, musafir kanday kılat, bardığı toluk. Bardığı canazasın kanday kılıp uzatağız, naristeni kanday kütüp alağız, bardığı toluk. Soda tarmağı, sayasat tarmağı, bardığı dinimiz toluk, kemçildiksiz. Bardığı adilettүүлүктүн üstünde kurulgan, rayımdılıktın üstünde kurulgan,
тазалыктын üstünde kurulgan, çındıktın üstünde kurulgan, baktırılıktın üstünde kurulgan, kutuluğunun üstünde kurulgan dinimiz uşunday. Nimetı Allah subhanahu wa ta'ala men bütürüp berdim sizlerge. Allah Taala özünün nimetlerini estetet. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah'ın nimetini estep yaşagına. Mümkün sizler kutularsınlar dünyanın baktısızlığından, ahirettin azabından, ahirettin korduğundan, ahirettin karanlığından. Mümkün sizler kutularsınlar, mümkün sizler iyilikке jetersinger, baktılı bolorsunlar. Allah subhanahu wa ta'ala nimetini estep yaşagına. Allah sizlerge kança degen nimetlerdi berdi. Mınake Allah Taala bizge put bergen eken, basıp geldik. Allah Taala til bergen eken, söylep atabız. Kulak bergen eken, uğup atabız. Kança oğurlu adam bu yaka gele almadı. Bardıq nimetler Allah'ın tarafından gelet. Biri dağı başkan tarafından gelmeydi. Bizge peygamberimiz şunu talim bergen. Her bir nimeti Allah'dan gelet dep bilgin, oşoğa şükür kılgın, yürektün şükürün dağı kılgın, tildin şükürün dağı kılgın, denenin şükürün dağı kılgın. Allah'ın bir daha nimeti senin şükürsüz ötüp etmesin. İ'malu ala Davuda şükra. Şükür kılgandı sizler amal kılıp algıla. Şükür kılıp bu amal. Bu amal Allah subhanahu wa ta'ala kanday yaşao verse, uşu kançalık yaşao verse, uşuğa şükür. Kançalık densoluk verse, uşuğa şükür. Kançalık ırıskı verse, uşuğa şükür. Kançalık jakşı işlerdi kılganга mümkünçülük verse, uşuğa şükür. Kançalık namaz okuganga mümkünçülük ver, uşuğa şükür. Kançalık amandık berdi, şükür Allah Ta'alaga, Allah'a şükür. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Sizlerge kanday gana nimet jetsin, al bardığı Allah'ın tarafından. Allah'ın tarafından. Bu geçegi nimet bugünkü nimet emes da. Bugünkü nimet geçegi emes. Geçegi nimet özünçö, bugünkü nimet жаңы nimet bultuğan. Geçe söylep attım ele, bugün dele söylep atam. Yok, geçe başka nimet bolçu. Geçe jürögüңüz tınç ele, densoluğunuz jakşı ele. Bugün dağı elhamdülillah bu özünçö nimet. Kanday geçegi peşim, bugünkü cuma. Geçegi bağımdat, bugünkü bağımdat ayrılmaz. Gün sayın Allah nimetin жаңылап turat eken. Gün sayın Allah ökümlerin жаңылап turat eken. Gün sayın жаңы öküm gelet. Biz gün sayın жаңы ökümge жаңы başıyıp ibadat kılabız. Gün sayın жаңы nimetler gelet. Biz жаңы nimetlerge жаңыdan Allah Ta'alaga şükür kılabız. Nimetler gün sayın eleme saat sayın, minuta sayın жаңыланып turat tuğan. Minuta sayın nimetler жаңыланып turat. Bir saat murdale, densoluğu jakşı ele bir saattan keyin orup kaldı. Bir saat murda tirüyle bir saattan keyin ölüp kaldı. Allahu akbar. Nimet жаңыланып turat. Allah'ın hükmü жаңыланып turat. Oşun için Peygamberimiz Muaz radıyallahu anhu aytkan, ey Muaz, men seni jakşı görömün. Men sana bir osiyat aytam. Peygamberдің osiyatı, bardıq peygamberlerдің peygamberinin osiyatı. Ne deydi? Muaz, her bir namazdan keyin Allah'dan jardam soragandı taştabagın. 3 nersege jardam soragın. Uşunu sen her bir namazdan keyin Allah'dan soragın. Allah'dan jardam soragın. Özüңdө muhtaçlığыңды көрсөткün. Aytkın Allah'a. Sen Allah'ın jardamına muhtaçsın. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ. Allah'ın jardam Allah'dan gana gelet oğa. Allah gana jardam beret. Ne dep jardam soragın? Allahumma a'inni ala zikrika ve şükrik ve husni ibadatik. Ya Allah bana jardam ber. Özüňe baş igenge, özüňe şükür kılganga, özüňe çıraylı ibadat kılganga. Ya Allah bana jardam bergi, men sana baş igeyin, senin kulun bolup yaşayın. Nafsının kulu emes, senin kulun bolup yaşayın. Ya Allah senin dosun bolup yaşayın. Şeytandın dostu emes, senin dosun bolup yaşayın. Ya Allah ahiretke dayardanıp yaşayın. Dünyanın azgırığı meni tartıp ketpesin. Dünya meni aldap koyup olsun. Dünya meni aldap koyup olsun. Ya Allah, bana jardam bergin. Sana zikir kılganga, seni estep yaşaganga, senin nimetlerini estep yaşaganga, senin hükümlerini estep yaşaganga, sana baş yiyip yaşaganga. Bir yerde zikirde murat taat. Allahumma a'inni ala zikrika, yani ala taatik. Ya Allah, men sana taat kılıp yaşayın. Men sana baş yiyip yaşayın. Ertemenen dağı, geçinde dağı, üyde dağı, göçede dağı, meçitte dağı, gayırda gana olmayın. Ya Allah, men senin kulun bolup sana baş yiyip yaşayın. Uşuğa jardam ber bana. Sen jardam kançalık Allah jardam berse, oşonçoluk siz Allah'a baş yiye alasız.
10% жардам берсе 10%, 20 болса 20. Алла жардам бергеніне жараша ғана сіз ибадат қыла аласыз. Алланы естей аласыз. Алла қаншалық жардам берсе, ошончалық ғана сіз Алланы естей аласыз. Аллахумма а'инни ала дикрик ва шукрик. Я Алла, мен сенің нематтарыңа шүгір қылайын, ушуға жардам бер маңа. Нематтарыңа шүгір қылуға жардам берген. Сен жардам берсең мен шүгір қыла алам. Жардам бербесең қаяқтан шүгір қылам? Я Алла, Алла қаншалық жардам берсе, ошончолық қана сіз шүгір қыла аласыз. Алланың жардамынша ғана сіз Аллаға шүгір қыла аласыз. Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун. Менен естеп жашагыла. Мен дағы сілерді естеймін. Алла біз Алланы естемесек деле Алла бізді естейді. Унутуп қалбайды, ал унуткандан таза зат. Бирок Алланы біз естесек, Алла мейірimi менен бізді естейді. Алла хидаяты менен бізді естейді. Кечирими менен естейді Алла. Алла Таала өзінің мухаббаты менен естейді бізді, Алланы естесек. Маңа шүгір қылыла, шүгірсіздік қылбағыла дейді. Қаншалық бар, ошонусуна шүгір. Алхамдулилля, ошонусуна шүгір. Бар болғаныңызға шүгір. Ең бұл нәрселер ғой, нәрселер. Ең улуу Алланың нематы дин, иман, ислам. Мына Алла Тааланың диніне шүгір. Вараддайту лакумул ислама дина. Алла айтатат, мына сілерге мен разы көрдім, ушуланы лайық көрдім, ыра көрдім сілерге. Ислам динде жашагыла, бұл тыныштықтың дини. Бұл ақырқы толық дин, бұрмаланмаған, өзгөрілбеген. Алла Тааланың қалосы қамтыған, Алла Таала өзі разы болған. Мына ушундай динде Алла Субханаху ва Таала сіздерге біздерге беріп атады. Ағайын мұсылман бір туғандар, біз намазда еле мұсылман емес, мамиледе дағы мұсылман болайлы. Я айюхаллазина аману дхулу фиссилми каффа. Ей имандылар, сіздер исламға толық кіргіле. Сіздердің ибадатыңар Мұхаммади болып, мамилеңер яхуди, насарани, андай болып болсын. Сіздер мұсылмансыңар, 24 саат мұсылмансыңар. Бири-бириңерді алдабағыла, бири-бириңерге көре албастық қылбағыла, бири-бириңерге текеберлік қылбағыла, бири-бириңерге зұлымдық қылбағыла, бири-бириңерді алдабағыла. Мынаке, biz namazda ele Muhammadi olbay, orozada ele Muhammadi olbay, acılıkta ele Muhammadi olbay, bizden öngtüsümüz 24 saat mamilede dağı, üy bile bala çaka menen dağı, soda satıkta dağı Muhammadi olaylı, Muhammadi. Peygamber Muhammed Aleyhisselam kanday görsetse oşol joldan çıkmaylı. Al muslim, ahul muslim, musulman musulmanga bir tuğan. La yadlimuhu, musulman musulmanga zulümde kılbaydı dedi. Men ушun амал кылайын, башка амал кылабы кылбайбы мен билбейм. Бирок мен ушун амал кылайын, пайгамбарыбыз мага айтты дейли. Ла язлимуху ва ла яхдулуху. Мусулманга жардам учурунда жардамын таштабайт экен. Ва ла якдибуху. Мусулманды алдабайт экен. Ва ла яхкираху. Мусулманды акарат кылбайт экен. Кемсинтпейт экен, төмөн көрбөйт экен, басмырлабайт экен. Мусулманга. La tahasadu, biri-biringерге көрө албастык кылбагыла. Вала табагаду, biri-бириңерге кек сактабагыла. Biri-бириңердин жүрөгүңөргө бири-бириңерге кек сактабагыла. Кечиргенди үйрөнгүлө, кечирим сураганды үйрөнгүлө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куну ибадаллахи ихвана. Алланын бир туган кулдары болуп жашаганды үйрөнгүлө дейт. Биз бири-бирибиз менен Алланын бир туган кулу болуп жашайлы. Биз өзүбүз биринчи оңолойлу, кантип оңолойлу? Жүрөгүбүздү тазалайлычы бири-бирибизге болгон. Алла менен болгон мамиледе тазалайлы, инсан менен болгондо мамилени тазалайлы. Хазрет Анас радыйаллаху анху улуу сахабалардан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга 10 жыл кызмат кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзүн айтат эле. Бир жолу дагы кылбаган ишти эмне үчүн ушундай кылдың? Эмне үчүн ушундай кылбадың? Эмне үчүн ушундай кылдың деп урушкан жок дейт. Бұл болса адам жаш бала кемчилик кетип калат, хата кетип калат. Пайгамбарыбыздын мүнөзү ушундай эле. Эмне үчүн деген суроону өрбөптүр 10 жылда бир жолу дагы. Эмне үчүн ушундай кылдың? Эмне үчүн мындай кылган жоксуң? Таптакыр мындай суроо өрбөптүр. Ошо анасты пайгамбарыбыз уулчагым, я бунайя, эй анас уулчагым деп айтат эле. Ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghish li ahad faf'al, yani fashtahid. Эй анас уулчагым, эгерде таң эртенден тартып кечке чейин, кечтен таң атканга чейин ушундай абалда жашоон өткөргөндө мүмкүнчүлүгүң болсо, жүрөгүңдөгү бир дагы адамга жамандык каалоо жок. Анда ушуга мээнет кылып, ошондой кылып аракет кылып жашагын, жүрөгүңдү тазалагын,
жүрөгүңө бир дагы адамга жек көрүү, бир адамга дагы жаманды каалоо келтирбегин жүрөгүңө. Эмне үчүн? Я бунайя залика мин суннати. Ушул менин сүннөтүм деди. Жүрөктө бир дагы адамга жаманды каалабайм, бир дагы адамды жек көрбөйм, бир адамга дагы кек сактабайм. Жүрөктү ушундай таза кармаган пайгамбарыбыздын сүннөтү экен. Далика мин суннати. Эй улчагым анас, ушу менин сүннөтүм дейт. Ва ман ахабба суннати. Ким менин сүннөтүмдү жакшы көрсө, факат ахаббани, ал мени жакшы көрүптүр. Ва ман ахаббани кана ма'ия фил жанна. Ким мени жакшы көрсө, ал мен менен чогуу бейиште түбөлүктө бирге болот дейт. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн жакшы көрүүнүн мааниси ай амила биха. Ким менин сүннөтүмө амал кылса деген. Бирок оңой эмес бул. Жүрөктү таза кармоо, жүрөктү дайыма жууп туруу, дайыма жүрөктү көзөмөлгө алуу, şu жүрөгүмдө деп кайра кечирип, Алладан дагы сурап, мээнет кылып жүрөктү таза кармоо, Аллаху акбар, өтө чоң бул мээнет. Алла Куранда чечим кылып койду. Кандай чечим? Кайда куллия. Өзгөрүлбөгөн чечим. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Ertеге кыямат күнү мал мүлкүңүз сизге пайда бербейт. Мал мүлкүңүз сизге эч кандай пайда бере албайт. Кийинген кийимиңиз, калпагыңыз, ала топуңуз сизге пайда бербейт. Чөнтөгүңүздө акча, доллар, сомсумуңуз сизге пайда бербейт. Сиздин мына үйүңүз, машинеңиз, атыңыз сизге пайда бербейт. Бул мал мүлкүңүз сизге пайда бербейт. Алла айтып атат. Сизди бизди жараткан, сизди бизди бейишке киргизе турган, Кудай сактасын, дозоктун чечимин чыгара турган Алла айтып атат. Yawma la yanfa'u malu wala banun. Бала чакаңыз бар, кыздарыңыз бар, балдарыңыз бар, неберелериңиз бар, чөберелериңиз бар, сизге пайда бере албайт. Сизди колдой албайт, сизди коргой албайт, сизге пайда жеткире албайт. Сизге эч нерсе кыла албайт алар. Илля ман аталлах би калбин салим. Бир гана сизге пайда бере турган нерсе таза жүрөк деди да.